С категориясыны 20 миң менен окутабыз. Б категориясы 15, Д, Е категориялары 15. Биринчи согушта көпчүлүк эркектер үйдө жок болуп, транспорттук каражаттары эшигин алдында турат, аял кишилер айдап кача албай балдарын жетелеп качкан моменттер болду. Андан кийин биз ошол немелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аял кишилерди дагы 50% жеңилдетилген неме менен окуттук. Кайсы учурда болбосун даяр болуп, өздөрү транспорттук каражаттарын айдап кетүүгө мүмкүнчүлүк болсун деп. Кесибим боюнча техникалык жактан бүткөнмүн, технический факультетти, инженерно-педагогический факультетти бүткөнмүн. 31-чи лицейде 15 жылдан ашык мугалим болуп иштегенмин. Андан кийин баягы турмуш шартка байланыштуу иштебей калдым дагы. Бирок жол кырсыктарыны көбөйүп, баягыдай немелер болгондуктан өзүмө бир неме алдым да. Şu окуучуларды айдоочулукка окутуп, коопсуздукка үйрөтүүнү туура таптым. Андан кийин уулумду атайлап технический факультетке окутуп, уулум 17-чи жылы университетти бүтүш менен экөөбүз биргеликте ушул автошколаны ачтык. Бардык немени бүт чыгымдарын бардыгын өзүбүз арендага алдык дагы Кулундай өкмөтүнөн зданияны. Анан бүт бардыгын өзүбүз нөлдөн баштап автошкола ачтык. Ушул себеби баягы автошколалар биз районный центрден 40-45 километр алыс болгондуктан аяка барып окуп келгенге биздин окуучулардын мүмкүнчүлүктөрү аз. Барып келиш өзү жол кире бир топко түшөт. Анан ушул Кулундай өкмөтү, бияктан Бешкент айыл өкмөтү жакынкы немелердин окуучуларды топтоп окутуп жатабыз. Биринчиси биздин чоң атабыздын аты Дос болгон. Досов Магыз деп. Анан экинчиден автомобиль менен достошуу. Автомобилди ар бир айдоочу өзүнүн айдаган автомобилин сүйүп айдаш керек. Аяр мамиле жасаш керек, таза сакташ керек. Ошон үчүн автомобиль менен достошуу деген мааниде дагы. Башында ачып жатканда кыйынчылыктар болду, финансылык жактан кыйынчылыктар болду. Аны биз үйүбүздү сатып, анан автошкола кылдык. Жашап аткан үйүбүздү сатып, автошкола кылдык. Анан лицензия алуу дагы көпкө неме болду. Көп нерселер талапка туура келбейт деп, ошо талапка туура келе турган кылып, Бишкек менен Кулунун ортосунда кыйынчылыктар болду. Негизинен өкмөт тараптан эч неме болгон жок. Өкмөт тарап кызыктар болду. Аренданы берди, жеңил неме менен, аренда менен. Автодром сурасак 2 гектар жер берди автодромго. Мына балдарды айдатып неме окута бергиле деп. Окуучуларыбыздын барып өткөн саны мурдага караганда көбөйдү. Б, С, Д, Е категориялары боюнча окутабыз. Б категориялары 2,5 айда жеңил автомобилдерди окутуп үйрөтүп чыгарабыз. Б, С категориясы менен 3,5 айда жүк ташыган транспорттук каражаттар менен жеңил автомобилдерди биргеликте окушат. Анан категориясы барлар стажына карап туруп переподготовка водителей деп коет, Д, Е, С категорияларын окутабыз. Окуучуларыбыз негизинен жакшы, катышуу жакшы болуп атат, жетишүү да жакшы болуп атат. Мурдага караганда өздөрү кызыктар болуп келип, тестке отурушуп, сабакка катышып, өзүнүн күчү менен барып айдоочулук көйлөктөрдү алып атышат. Мен ойлойм, биз ушундай неме менен
окутсак, окуучуларыбыз бардык эрежелерди билип, жол коопсуздугу сакталат, жол кырсыктары азаят, адам өмүрлөрүнө зыян келтирүүлөр азаят деген максатыбыз бар. Мен бул жакта окуганыма 1 ай болду. Өзүм машина айдаганга кызыгып келдим. Мындан 2 жыл мурда бул жерден сиңдим бүтүп кеткен. Ошо сиңдим азыр машина айдап жүрөт. Анан ушул жактан жакшы сабак берет, мугалимдерди жакшы деп эме кылган. Индивидуальный ар бир адамга көңүл буруп үйрөтөт деп ошо. Өзүм кызыгып атайын келдим. Буга чейин 3-4 жылдан бери жолдошум айтып аткан, үйрөнүп ал деп. Негизи колдоо болот үйдө. Балдарды мектепке, садикке ташыган өзүң эле аракет кылып, машина алып, үйрөнүп ал деп кызыктырды жолдошум. Ошол себептен келип окуп атам. Окуп баштаганыма 3 ай болуп калды. Бүтөйүн деп калдык буюрса. Жакшы үйрөтүп атат, жакшы бардыгы. Знактарды үйрөндүк, жол эрежелерини, кандай айдаш керек, ошолордун бардыгын үйрөнүп атабыз рети менен. Жаштарыбыз окуп атат, 17 жашка толгон балдар. Буларга дагы жакшы экен, партадан келип партага отуруп окуш аябай жеңил болот экен. Жоопкерчиликтүү болушат экен жаш балдар. Менин эмем ушу балдарды 17 жаштан окуткан жакшы экен. Себеби 17 жашында кызыгып, эрежелерди дагы убагында жаттап, знактарды, эрежелерди убагында окуп үйрөнгөнгө аракет кылышат экен. Алып атышат. Өтпөй калса, биринчи экзаменден өтпөй калса, немеге чейин кайра барып алганга мүмкүнчүлүктөрү бар да. 10 күндөн берет, 10 күн даярданып кайра барып, 10 күн даярданып барып, экзамен тапшырып алат. Анан ала албай жүргөндөр да бар. Ала албай жүргөндөргө кайрадан чалып, өзүбүз 10 күн даярдап дагы жөнөтүп атабыз. Сен ала албай атат экенсиң, келчи, бир 10 күн даярданып деп чакырып кайра дагы жөнөтүп атабыз. Кадр жагынан кыйналып атабыз. Технический бүткөн немелер аз экен. Балам мамлекеттик кызматка көтөрүлүп кетти да, эми суранышты бизге иштеп берсин деп. Алты айдан кийин кайра чыгарып алдым. Себеби кадр таппадым дагы, мен өзүбүзгө керек, өзүбүз автошколаны балдарды окутуш керек деп кайра чыгарып алдым. Бешкент айылында филиалыбыз бар. Ушул филиалды техникалык каражаттар менен толуктоо. Анан дагы неме кылса, башка немелерге дагы филиал ачууга аракет кылабыз. Каттабай ошо жашаган жеринде окуй турган кылып. Жол эрежесин сактап айдоого чакырам. Коопсуз кыймыл бизге эң керектүү. Бул жол жүрүүдө коопсуз кыймылды сактасак, бизде буюрса бардыгы жакшы болот. Шашпай айдаш керек. Бизде эң эле биринчи орунда турган жол бузуу эрежеси бул повышение скорости. Ылдамдыкты аябай сактабайбыз. Ылдамдыкты сактап, тептегидей кылып айдасаңар, буюрса бардыгы жакшы болот.